Сокулук районунда Армениядан келген Lexus 570 унасын сатып алган жаран алданып калганын айтып милицияга кайрылды. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, арыз ээси унаны Балыкчы шаарынан $17.000 алган, анан $15.000 берип, $2.000 кийин бермек болгон. Кийинчерээк ал унаа башка адамга таандык экенин, ага саткан жаран ижарага алып айдап жүргөнүн билген. Натыйжада арыз ээсине келтирилген чыгым $15.000 түзгөн. Окуя Балыкчы шаарында орун алгандыктан Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталган арызды кароо Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары Бишкек шаарынын 31 жаштагы тургуну кармалды. Шектүү күнөөсүн мойнуна алды жана 2 айга камакка алынды. Ош шаарында 15 жаштагы кызды күч колдонуп ала качкан 4 жигит 2 айга камакка алынды. Маалыматка ылайык, сот алардын баш коргоо чарасын кечээ 20 октябрда карап, кыз ала качкандар 2 айга камакка алынган. Тагыраак алар 18 декабрга чейин Оштогу СИЗО 25ке киргизилди. 18 октябрь күнү болжол менен саат 22:00 чамасында Ош шаарынын 2007-жылы туулган тургунун ала качып бара жаткан жеринен 4 жаран кармалган. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилген. Токмок шаарында Менчик аэродромдо учак кулап, кырсыктын кесепетинен 2 адам жаракат алды. Маалыматты башкы прокуратурадан ырасташты. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык, кырсык 20 октябрда саат 8:30 катталган. Аэродромдо 2 орундуу Бристел NG5 учагы кулаган. Учакта инструктор жана авиаучилищанын курсанты болгон. Алар Токмок шаардык ооруканасына жеткирилген. Андан соң Бишкектеги улуттук госпиталга которулган. 22 жаштагы бейтап жандандыруу бөлүмүндө жатат. Абалы оор. Ал эми 27 жаштагы бейтаптын абалы орто оор хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Учурда бардык тиешелүү жардамдар көрсөтүлүүдө. Бул факты боюнча транспорттук прокуратура тарабынан сотко чейинки тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Чүй облусунун Аламдын районунда түн ичинде кездеме сактоочу кампадан өрт чыкты. Өрт саат 7:48 чектөөгө алынып, саат 11:47 толук өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кырсыктан жабыркагандар жок экенин кабарлашкан. Белгилүү болгондой, өрттү өчүрүүгө 5 бөлүм, штаб, кризистик, кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу, тазалык ишканасынын 2 суу ташуучу унаа 1 бригада тартылган. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана толук материалдык чыгым такталууда. Чүй облустук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймылын коопсуздоо басма сөз кызматынын маалыматына караганда, милицияга 2022 жылдын 20 октябрында Новопавловка айылында Фрунзе көчөсүндө жөө адамды унаа сүзүп кеткендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Анда 2001 жылы туулган айдоочу Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып, 1974 жылы туулган жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Жабырлануучу Сокулук районундагы ооруканага жеткирилген. Автоунаа айып короого токтотулуп, тергөө иши Бишкек шаарынын 1 райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук электр бөлүмүндө 253 000 тоннадан ашык көмүр бар. Ал эми суткасына 1,5 000 тоннага жакын көмүр керектелет. Казакстандын Кар Транс Уголь ЖЧКсы менен 400 000 тонна көмүр жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Биринчи партия ушул айда жеткирилери күтүлүүдө. Жеткирүү графиги 2023 жылдын жаз айына чейин эсептелген. Ошондой эле мазут менен газдын запасы планга ылайык экени маалымдалды. Бишкек жылуулук электр бөлүмү жылытуу мезгилин баштоого толугу менен даяр. Суук мезгил боюнча штабтын чечими күтүп жатабыз деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы болуп Улан Примов шайланды. Бул кызматка жалгыз Примовдун талапкерлиги көрсөтүлгөн. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 70 депутаттан колдоо тапкан Улан Примов жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы болуп шайланган. Ысык-Көл облусунун Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылындагы таштанды таштоочу жайда топоздун баласы мамалактардын өлүгү жаткан жерден тартылган видео интернетке тарады. 19 октябрга караган түнү белгисиз адамдар мамалактардын өлүктөрүн Бөкөнбаев айылынын Кичи Көңдөй участкасындагы таштанды полигонуна төгүп кетишкен. Жергиликтүү ветеринарлар өлүктөргө кароо жүргүзгөн учурда эч кандай жугуштуу оорунун белгиси аныкталган эмес. Мамалактардын баары бир учурда өлгөнү билинген. Натыйжада думугу белгилери байкалган. Мындан улам биркаларын кесип салган, бирок бир мамалактын кулагындагы биркасы калып калган. Ал бирканы база менен текшергенде Нарын районундагы Меңбулак айылына караштуу Кичи Каражур өрөөнүндө тиешелүү болуп чыккан. Участкалык милиция азыркы тапта издөө иштерин жүргүзүп баштады.
Air Manas авиакомпаниясынын жаңы Airbus учагы Орусияга каршы санкциялардан улам Манас аэропортунда токтоп турат. Бул тууралуу 21 октябрдагы Жогорку кеңештин ишеним фракциясынын жыйынында Жарандык авиация агенттигинин директору Александр Настаев билдирди. Орус-Украина окуяларынан улам Орусиянын мамлекеттик транспорттук лизинг компаниясы АКШнын жана Европа биримдигинин санкциялык тизмесине кирип калган. Жаңы учак дал ушул ишканага таандык болгондуктан Airbus компаниясы жана Америка билигинин уруксатысыз абага көтөрүлө албайт. Учак азыр Манас аба майданында турат. Авиакомпания учурда Египеттен дагы 2 учак сатып алып, учууларды калыбына келтирүү маселесин караштырып жаткандыгын Александр Настаев айткан. Биздин Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү бизди социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларында көрүп, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды окусаңыздар болот. Сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.